Орду келгенде айтып коеюн, Өзбекстандын маркум биринчи президенти Ислам Каримов айтат. Мен көрдүм. Менин корккон нерсем эмне? Бардык эле адамдар суроо пайда болот. Корккон нерсе эмне деген. Менин жеке корккон нерсем бул саткындык дейт. Чындыгында урматтуу мекендешим, алдыңда эң өкүнүчтүү нерсе 50 жашка чыгып, 40 жашка чыгып, кайсы жашка чыкпагын өзүң ак деп билген нерсең негизи кара болуп чыкса, бул эң жашоодо өкүндүргөн нерсе ошол болот. Себеби сен кечиктиң да, убакытты туруп койдуң сен, өмүрүңдү туруп койдуң сен. Алдыңдагы ак деп, ар дайым таза деп ишенип жүргөн адамың кара болуп чыкты. Сен өмүрүңдү жоготтуң ал үчүн. Ошондуктан эң коркунучтуу нерсе саткындык экен. Саткындык мен жеке корко турган нерсем, кыжалат боло турган нерсең, алдыңдагы жүргөн, чөйрөңдөгү жүргөн адамдар, ишенип жүргөн адамдар келип канжар сайса, бул өтө коркунучтуу. Душманды билесиң, ал душман экендигини. Ал душман ошого карата даярданасың, а бирок досту билбейсиң да сен. Кытайдын дубалын карасаңыздар, Кытай дубалы душмандардан сактаналы деп канчалаган бийик дубалы курушту да. Бирок душмандар кире албай калыштı ичине. Кытайга кире алган жокпу? Жок, киришти. Ичтен чыккан саткындар дарбазаны кеңири ачып коюшту. Алар дубал курганды үйрөндү, бирок саткын эмес, чыныгы эркек балдарды тарбия кылганды унутуп калышты да. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, бул жердеги негизги ток этер чекит жери саткын болбош керек, саткындардын чөйрөсүндө дагы болбош керек. Саткын болбош керек, саткындардын чөйрөсүндө дагы болбош керек, урматтуу мекендешим. Ал кандай иште болбосун, бизнестеби, жөнөкөй эле кандай маселе болбосун, саясатта болбосун, кайсы маселеде болбосун, саткындардан алыста. Себеби бир күн кийдирип кетет. Сөзсүз түрдө кийдирет алса. Маркум Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримов 2016-жыл 2-сентябрда 78 жашында дүйнөдөн кош айтышыптыр. Өткөндөрдүн бардыгын Аллах рахматын алсын. Бул дүйнөдө калган бардык мусулмандарга ийгиликтерди берсин. Бөлүнбөстөн өзбек, кыргыз, казак, бирок бардыгыбыз бир мусулманбыз. Кыблабыз бир, Кураныбыз бир, Раббыбыз бир, китебибиз бир. Бардык нерсе бизди биригүүгө чакырат, ажырашып бөлүнүүгө эмес. Өтмүштөн кемчилик издеп, кыр издебестен алдыга карап аракет кылышыбыз керек. Ар кимдин играсына, ар кимдин музыкасына бийлеп калган кээ бир койнундагы котур ташы барларга алданбастан өзүбүз бирбиз, китебибиз бир, динибиз бир, алдыга жылышыбыз керек. Бул өтө уят нерселер. Ал суу бербей койду, бул ток бербей койду, андай бербей койду, мындай бербей койду. Урматтуу мекендешим, мусулман бир тууганым, биз түз тамырыбыз бир. Илимий жактан карап келсеңиз, тарыхыбыз бир. Ооба, кээ бир тарыхтар булмагандыр, бирок биздин негизи түп тамырыбыз бар бир жерге такылат. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, бардыгыбыз адам атадан таралганбыз, бөлүнүүгө не кажет?